Бизнесимди өнүктүрөм десеңиз, ушул 3 нерсени сөзсүз түрдө билип алыңыз. Эң биринчиси бул ишеним. Ошол бизнесиңизге ишенесизби? Алып кете аласызбы? Жана ошону өзүңүз жасай аласызбы? Ошого толук ишеним болуш керек. Жана эч кандай күмөн саноо жок болуш керек. Кээ банкрот болуп калсамчы, клиент келбей койсочу, жана башка эч кандай күмөн саноонун баардыгын алып салган жакшы. Экинчиден, бул терең билим алуу. Ошол бизнес боюнча, финансы боюнча ар кандай блоктордон арылып, жана терең билим алганда гана бизнесиңизди өнүктүрө аласыз. А биз демейде эмне кылабыз? Элдин бизнесин карап эле, эл тигинден байып атыр, мындан байып атыр, мен деле ошондой бизнес ачам деп, элди туура бизнес ачып алганда, албетте бизнесиңиз жөнүндө таптакыр эч нерсе билбейсиз, билим жок, ошондо алдыга жыла албайсыз. Үчүнчүдөн, бул рисковать эткенди үйрөнүү. Ар бир эле бизнесте риск болот. Бирок рисковать эткенден коркуп, болбой калсачы, банкрот болуп калсамчы деп отура берсеңиз, анда эч убакта алдыга жыла албайсыз, эч убакта бизнесиңиз өнүкпөйт. Ошон үчүн өзүңүздү колго алып, рисковать эткенди үйрөнүңүз.